Кыргызстанда активдүү аялдар Датқайм деген аталыштагы улуттук кампанияны башташты. Андан алкагында кыз келиндерди алдыдагы шайлоого жигердүү катыштырууга жана башка аркыл тармактардагы ишмердүүлүккө тартуу каралган. Бүгүн биз талкуу платформасында аялдардын лидерлиги тууралуу сөз кылабыз. Аты жөнүм Элизат Эркинтур, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Айнур Алтыбаева жана укук коргоочу Назгүл Турдубекова. Кош келипсиздер. Мен талкууну баштаардан мурун мындай суроо узаткым келип жатат да, Кыргызстанда аялдар лидерлигин колдоо деп мындай өзүнчө бөлүп, өнөктүк катары кабыл алып, өзүнчө программа катары кабыл алып, эмне зарылчылык бар? Эмне үчүн эркектердин лидерлиги деген жок? Сизден баштайын. Жакшы суроо. Бул негизи бул программа жалпы ошо Кыргызстанда бул маселе качан пайда болду? Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жогорку Кеңештин 3-чакырылышында бир да айым шайлоодон кийин бир да айым шайланбай калды. Жогорку Кеңеш парламент бул эң негизги функциясы бул өкүлчүлүк функция. То есть өкүлчүлүк функция ушул мамлекетте болгон коомдо болгон катмарлардын өкүлдөрү ушул Жогорку Кеңешке, парламентке эл өкүлү болуп шайлангандан кийин ушу өзүн баягы шайлоочулардын өкүлү болуп ушу маселени көтөрө турган. Мына 3-чакырылышта бир да айым келген жок. Бул дүйнө жүзүндө мындай бир кызыктай болуп мындай көрүнүш болду. Чындыгында керек болсо бүт мамлекеттерде бул мындай өкүлчүлүк бар экен. Ошондо Кыргызстанда биринчи жолу өкүлчүлүк органда бир да айым жок болду. Хотя Кыргызстанда 52% аялдар түзөт жалпы калктын. Ошон үчүн ошондон бери мен айткым келет, мына Кыргызстанда мыкты лидер айымдар бар. Ошондо бул маселени көтөрүп, биринчи иретте эсиңизде барбы, Назгүл? Биринчи иретте ушул мыкты лидер айымдар өздөрүнүн өкүлүн сунуштады президентке. Жогорку Кеңеште атайын биз ошо аялдардын өкүлү болуп, Анара Ниязова деп ушул эми өкүл эмес, депутат эмес, ушул аялдардын мындай гендердик экспертизаны жүргүзгөнү, баягы кандай мыйзамдар келген ушу көзөмөлгө алып, ушул биринчи кадамыбыз болду. Андан кийин чындыгында мыкты лидер айымдар биригип кийинки шайлоого баса ушул 3-чакырылыш бат эле тарап кетти. Досрочный распуск болупчу. Ошондо мыкты лидер айымдар 4-чакырылышта шайлоо системаны өзгөртүп, баш мыйзамыбызда жаңы ушул айымдарды, лидер айымдарды, аялдардын колдоо иретинде жаңы ченемдер киргизилди. Ошондон кийин мына 4-5-чакырылыш ушул квоталар менен айымдар шайланып келип калышты. Мыйзам менен бекитилген бизде гендердик квота 30% деп, Анан бирок чынына келгенде ал 30% квота аткарылбайт. Мисалы үчүн министрлер кабинетинде бир айым, депутаттарда 30% дегенде азыр 19 же 21 эле депутатта. Анан ушул гендердик квотанын аткарылбагандыгы аялдардын укугун бузуп жаткан жокпу? Назгүл айым, сизге узаткым келет. Мен айтып кетет элем, негизи Кыргызстан биз ООНдун мүчөсү болгондон кийин биздин өкмөттүн милдети бар. Ошо Кыргызстанда ар бир аялга карата шарт түзүп бергенге, ошо лидердик аялзаттарды, ошо лидердик потенциалды аялзаттардын арасында лидердик потенциалды өнүктүргөнгө, алдыга жылдырганга, ушуну коргогонго, жайылтканга биздин өкмөттүн милдети бар. Анан биз өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кирген үчүн биз ушул милдетти аткарганда сөз түрүндө өкмөттүн деңгээлинде, мыйзам чегинде, же болбосо өкмөттүк программанын чегинде ушундай шарт программаларды, мындай өкмөттүк программаларды иштеп чыгыш керек, бекитиш керекпиз, ишке ашырыш керекпиз. Бул өкмөттүн милдети. Бирок бул эмне себептен өзгөчө мындай президент тараптан атайын ушунча өзгөчө көңүл бурулду? Ошо президент былтыр 24-жылы деген атайын жарлык менен бекиткен ошо өкмөттүн программасын аялзаттардын лидерлигин колдоо боюнча. Бул эмненин билдирүүсү? Эми биринчиден бул жакшы кабар деп айтсам болот. Бул жакшы президент тараптан жакшы колдоо болду. Ошондой программаны бекиткенден кийин
Бирок эгерде биз анализ кылсак, ошо парламенттин алкагында биз мисалы үчүн 22 эле мына азыркы иштеп кеткен парламенттин санын карасак, алардын үлүшү деген болгону 22%. Депутаттар арасында 22% аял заттар болду. Бул деген кандай десем, бул теңдик болду, сакталды десек жок, болгон жок. Себеп деген 100%-ын ичинен 22% аял зат болсо, мен ойлойм, аял заттар биринчи заматта үй бүлөнү колдоо боюнча социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү мындай жакшы көтөрүшөт, ошону чечишет да. Анан башка мындай коопсуздук боюнча дагы көп, экономикалык жактан кайсы тарапта болбосун, аял заттар бизде жакшы эле мындай иштеп, биз мониторинг кылып аттык. Чыныгы депутаттар жакшы иштеп кетишти, аял зат депутаттар көп салымын көрсөтүштү. Анан мен айтат элем, эгерде аял заттардын саны көбүрөөк болгондо, анда азыр өтүп кеткен, азыр иштеп кеткен жогорку кеңештин мүчөлөрүнүн тарабынан деген мындай жалпы өкмөттүн мындай жалпы саясатына деген салымы көбүрөөк болмок да, мындай натыйжасы деген жогору деңгээлде болмок. Анан эмне үчүн бизде ошо биз каалагандай, биз күткөндөй, же болбосо мындай жанагы эл аралык стандарттарда бекитилгендей теңме тең болбойт аял заттардын катышуусу? Себеп бизде биринчи заматта коомчулук тараптан өзүнчө бир стереотиптик көз караштар бар. Андан тышкары бизде аял зат лидерлик деген мына көп колдонбойт да, өзгөчө айыл жеринде. Бирок айыл жеринде десем деле, мында райондук деңгээлде деле, шаарда, биз өкмөттүн системасын карап чыксак, министрликтерди, мейли акимчилик болобу, ошо жергиликтүү деңгээлде иштеген депутаттар болобу, жергиликтүү деңгээлде айыл өкмөттүн башчылары болобу, алардын ичинде көп учурда аял заттын саны аз. Эми былтыр аял зат жергиликтүү деңгээлде жакшы жаңылык бар. Ушу жергиликтүү деңгээлде аял зат депутаттардын саны 33%-га чейин көбөйдү. Бул жакшы жетишкендик деп айтсам болот. Бирок ал кайсы учурда, ким себепкер болду, эмне себептин эсебинен ушундай көбөйүп кетти да, кичине көбүрөөк болуп калды. Себеп аларга карата ошол эле жогорку кеңеште иштеп аткан депутаттар шарт түзүп беришкен. Ушул жергиликтүү деңгээлде депутаттар шайланып атканда аял заттардын саны деген алардын үлүшү деген көбүрөөк болсун деп ошого карата мындай колдоо болгон да. Ошо квота аркылуу деген көбүрөөк болуп калды. Бирок бул жетиштүү эмес. Себеп деген эгерде аткаруу бийликтин деңгээлинде мэр, аким, губернатордун арасында, ошо министрликтин башында деген негизи теңме тең 50%, жок дегенде 40% деген аял заттар болуш керек. Чечим кабыл алуу органдарында. Чечим кабыл алуу. Себеп деген биз көп учурда аял заттар мындай колу бут болуп калып атат да, аткарып, эң оор жумушту аял заттар аткарышат. Эң мына акимчиликтин орун басарлары, же болбосо деген губернатордун орун басарлары деген көп учурда ушунчалык бүт түйшүктүн баарын ошол көтөрөт, бүт татаал, абдан чыдамкайлык менен жете турган максаттарды, милдеттерди аял заттардын ушу өзгөчөлүк бир мүнөздөрүнүн аркылуусу менен ошого жетишет да. Негизи эми башка мен ойлойм, бизде деле ушул практикабызды, тажрыйбабызды оңдош керекпиз. Биз губернатордун башчысын аял зат кылып койсок деле ошону деген ишке ашырыш керек. Акимчиликтин башында аял заттарды деген ошо киргизип, бекитип, айыл өкмөттүн башчысында аял заттарды киргизсек, мен ойлойм, жалпы ушул өзгөчө Кыргызстанга карата бизде үй бүлө институту, үй бүлө маселеси абдан мындай орчундуу болуп атпайбы? Ушул маселе жакшы көп чечилбейт. Мен ойлойм, эгерде биз миграция маселеси да аябай күчтүү. Эгерде биз ошо аял заттарды, лидер аял заттарды көбүрөөк ушул чечим кабыл турган министрликтерде, губернатор, президенттин эң кара укуктуу өкүлдөрүнүн деңгээлинде ушу аял заттарды койсок, анда кадимкидей бүт кандайдыр бир иш-чара болбосун, кандайдыр бир кыймыл аракеттер болбосун, мен ойлойм, алар деген сөз түрүндө ушул
оорчундуу оор кырдаалга учураган үй бүлөлөргө карата ушул жалпы коомчулукка мындай жакшы таасир бере тургандай чечим кабыл алынып ушундай бир мен ойлойм алдыга жылганга дагы кичине биздин эмебиз дагы көбүрөөк болот беле депчи, мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк болот беле деп. Баягы парламенттеги 30% квотаны кепилдей турган мыйзам кабыл алынбадыбы? Алдыдагы ушундай шайлоо болгону турат, баягы 30 мандатты аялдар алат депчи. Ушул толук аягына чейин ишке ашат деп ойлойсуздарбы? Кыз келиндер ушул мүмкүнчүлүктү пайдалана алабы? Сизге? Мен ойлойм, азыр учурда мына бир топ райондорго, областтарга барып келдим. Ушул азыркы система, азыркы шайлоо система, ушул жаңы ченемдер, кандайдыр ушул жерлерде лидер айымдар бар региондордо. Буга чейин чыкпаган, Да, жок, алар иштебеген, бирок алардын аты чыккан жок да. Бирок өз аймагына белгилүү айым. Өзүнүн айымда, да. Алар айылдык кеңешке депутат, алар баягы улуттук курултайга делегат болуп шайланышты. Алар күнүгө ушул жерде, да, жергиликтүү шайлоочулар менен кошунулары, да, кошуну кыздар, келиндер, ушундай бул мыйзам жаңы система сунушталгандан кийин, мыйзам кабыл алынгандан кийин кандайдыр бир эме бар, мындай аракеттер пайда болуп калды. Көп айымдар мен катышам деп өздөрүн уже азыр айтып атышат. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай да, баягы конституциялык мыйзамда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо ал чене мындай твердая квота деп коебуз да, мындай мыйзамда. Мисалы үчүн азыркы баягы 7-чи чакырылышта, мисалы үчүн аялдарды ушул 4-чү позицияга койбосо, борбордук шайлоо комиссия ушул партиялык тизмени кабыл кылбайт. Анан кийин шаардык кеңештерге дагы шайлоо болсо, ал 3-чү позицияда деп биз белгиленгенбиз ушул мыйзамды. Аны сактабаса партия, аны кабыл кылбайт. Айылдык кеңеште дагы квота биринчи ошол аялдарга, кандидат талапкер айымдарга ошол эмелер бөлүнөт. Өкмөттө мына сиздин эмеңизге кичине кошумча, Назгүл айымдын, бул мыйзамда жазылган 30%дан кем эмес. Бирок бул жерде бул мыйзамдын аткарылышында сөзсүз дагы саясий эрк болуш керек. Мына жетекчиликтердинчи, мына Назгүл туура айтты. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы так жазылса мыйзамга, мындай так жазылса ошо аткарылат. Мына азыр мен ойлойм, азыркы шайлоодо да айымдар келишет, а балким дагы 30 айымдан көбүрөөк келип калат. Мисалы үчүн 2 айым көбүрөөк ушу эркек да мырзалардын кандидат талапкерлерден көбүрөөк болсо, 2 айым бир эркек. Ошон үчүн биз ишенип турабыз, айымдар келишет, ошол жогорку кеңеште 30%дан кем эмес депутат айымдар келишүү күтүп атабыз. Ар кандай оюндар болуп кетет деген коркунуч жокпу? Анткени биздин практикада болгон баягы Ош шаардык кеңешинде мандат алып келген депутаттар мындай туруп эле массалуу түрдө аялдар мандаттан баш тартпады беле. А бул жерде деле эгер аялдар баш тартып кетсе, ваканттык болбош керек деп эркекке баягы берилет экен да. Ушундай оюн болуп кетпейби? Аялга берилет да. Жок, эгер аялдардын баары баш тартып кетсе, орун бош калат да. Анда эркектер кийинкиси аялды. Жок, ошо эркектер аялдар массалуу түрдө баш тартып кетүү коркунучу жокпу? Анткени биздин практикада болгон. Бул абдан өкүнүчтүү окуя, бирок мен ойлойм, бул биздин мына азыр деген маданиятыбызда болгон саясий маданиятыбыз. Бул бир күндө эле биз бул жаңы мыйзам болуп атпады, жаңы тажрыйба. Мен ойлойм, ушу кыска мөөнөттө биз андай туура чечим, өзүбүз жарандык позициябызды, эркибизди билдиргенге дагы ошо үйрөнүп жатабыз. Мен ойлойм, шайлоо сайын деген биз ушул мындай жаңы кантип ошо жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы ошо коомчулуктун кызыгычылыгы үчүн, өкмөттүн кызыкчылыгы үчүн, өлкө үчүн иштей турган аялзаттарды колдош үчүн биз ошого умтулуш керекпиз. Бирок ал үчүн кадимкидей түшүндүрүү иштерин, саясий
маданиятты көтөрүү боюнча деген мен ойлойм өкмөт тараптан да көп, ушу ЦИК тараптан дагы көп түшүндүрүү иштерди өткөзүш керек. Себеп деген бизде ушул добушту сатып алуу, добушту сатуу маселесин деген биз болушунча жокко кетирип, ушул негизи добуш сатуу, анан ушундай ыплас саясатты ойноо, бул деген кадимкидей ушу жалпы биздин тагдырыбызга, жалпы өлкөнүн тагдырына мындай балта чабуу деген ошого барабар кылып туруп, ушу биз деген жүрүм турумдарды оңдош керекпиз. Себеп деген биз өзүбүз байкоотпа шайлоо башталганда эле ким көбүрөөк акча берсе, ошого добуш беребиз деп эле, ошого биз элдер ойноп калат да, добуш бере турганда. Бул мен ойлойм, бул туура эмес. Ушундай тажрыйбаны биз жокко кетириш керекпиз. Өзгөчө биз жаштарга да үлгү берип атабыз. Бул тараптан көп биз түшүндүрүү иштерин өткөзүш керекпиз. Анан дагы сиз айтып кетпедиңерби, аял заттар эмне үчүн эмелерин алып кетиши мүмкүн депчи, өзүнүн мандаттарын алып кетиши. Себеп деген бизде көнүмүш болуп калганда, эгерде аял зат өзү лидер болом, алдыга жылам, өзүмдүн лидердик активдүүлүгүн көрсөтөм десе, анын деген керек болсо өзүнүн айлана чөйрөсүнүн тарабынан, туугандар тарабынан дагы мындай басмырлоо маселеси башталганы болгону, кээде зомбулук маселеси болгондо эле мындай коркутуу, үркүтүү, сен эмне үчүн саясатка барасың деп өзүнүн ушу чогуу ошо айылдаштары деле басым кылгандар көп болду. Ошо мына былтыр шайлоо болгондо, мурдагы шайлоодо болгондо дагы кадимкидей коркутуп үйүнө чейин барып эме кылышып, мындай добушуңду, эмеңди, мандатыңды бергин, сен барбайсың, шайлоого чыгып кеткин деп көп ушундай коркунуч окуялар болгон. Мен ойлойм, бул деген бизде муну өзгөртүш үчүн коом даяр болуш керек. Өкмөт тараптан алар колдоо болуш керек, колдоодон тышкары чара көрүлүш керек. Ушу аял заттарды басмырлоо жана аларды ушу саясий лидерликке ошого мындай тартылып атканына деген зомбулук көрсөтпөсүн, ошол жагынан корголсун деп өкмөт тараптан да колдоо болуш керек. Себеп деген эгерде биз аял зат мындай саясий жакка баш салуу деген бул абдан деле бул өзүнчө бир чоң милдет, чоң мындай мен ойлойм көп күч керек, көп эме керек. Анан аны деген эгерде ушул мен мындай активдүү деңгээлде иштейм деген лидер аял заттарды деген биз колдогон орунда кайрадан аларды басмырласак, чөйрөсү басмырласа, анда биз деген мындай өстүрө албай калабыз да. Чүнчүп кетишет, коркушат, кадимкидей коркуп калышат. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, өкмөт тараптан колдоо болуш керек. Аял заттардын экономикалык мүмкүнчүлүгү чектелген. Көп учурда алардын каржылоо маселеси абдан төмөнкү деңгээлде. Ошон үчүн биз эгерде ушул акчасы жок болгондон кийин, азыр элементарно мына ушу шайлоого барыш үчүн сенин взносуң деген 300 000 сомдон болот экен. 300 000 сом деген бул көп акча. Айыл жериндеги активдүү, чын эле ошо доорду, өзүнүн деңгээлинде доорду өзгөртө турган аял заттын мында 300 сом акчасы жок. Аны деген чогултуш керек, туугандардын сураш керек, кайрадан көз каранды болуп калат да. Бул бир гана взнос. Негизи агитаторлорго да төлөш керек, жанакы маалыматтык плакаттарды деген көбөйтүш керек, листовкаларды айдаш керек. Бул деген көп акча, оңой эмес да. Анан бул мындай да болуп калат да, кимдин акчасы көбүрөөк болсо ошол баралат дегендей дагы ошондой бир чектөө болуп калды да. Анан мен айтат элем, ушул көйгөйдү чечиш үчүн, оңдош үчүн деген жалпы ушул айыл жеринде аял заттарды, лидер аял заттарды колдош үчүн деген бизде мындай гранттык аялдар ишкерлик маселесин чечүү үчүн гранттык мындай гранттык программаларды, насыя алуу программаларды деген биз жайылтыш керекпиз. Себеп деген айыл жеринде биз деген негизи Кыргызстан, биз 96% тургундары айылда турабыз, тоолуу жерде турабыз, айылда турабыз. Негизи Кыргызстанда айыл жеринде жашаган тургундар көп да. Ошон үчүн биз айылды
биздерди оңдомойнчо, көтөрмөйнчө, аялзаттарга караганда бул аялзат деген биз эне дейбиз. Ошо энелердин шартын оңдомойнчо алар кантип ушул лидерликке келе алышат? Келе алышпайт. Алар ар дайым ой пикири болсо дагы, ар кандай көз карашта кыйын болгон күндө эле, иште алып бара турган күндө эле, эгерде каржылоо маселе чечилбесе, анын экономикалык деңгээли көтөрүлмөйүнчө деген анын мүмкүнчүлүгү саясатка келе турган мүмкүнчүлүгү болбойт. Бирок акчалуулар бар да, акчалуу аялдар. Акчалуулар бар, бирок деген мындай да, акчалуу аял жана мындай өзүнүн чыныгы ушул айыл жеринде ошо жерде айыл өкмөттүн ошо округдун тургундарынын турмушун оңдой тура турган аялзаттын көз карашы мындай бири-бирине келишпеш үчүн, келишпеш деп ар дайым чогуу мындай экөөнүкү бирдей деп айтсак болбойт. Себеп деген ниеттен болот. Анан акчалуу болгон айымдар болгон Кыргызстанда жакшы, алар келип иштесе дагы жакшы, бирок акчасы жок болгон, бирок ушул доорду өзгөртөм деген аялзаттарды да колдош керек. Алар карата дагы өзгөчө мындай льгота маселесин чечип бериш керек. Себеп мен мына өзүм байкап жүрөм, чыныгы эл үчүн күйүп иштеген лидер аялзаттардын көп учурда мындай акчасы жок болот. Алар бир гана кичинекей ушул мындай ченемдүү эле айлык манайга эле иштеп жүрүшөт. Аны деген болгон акчаны кайра эле барып өзүнүн үй бүлөсүнө жумшайт, кайнесин, кайнатасын бакканга жумшайт, кайра эле өзүнүн үй бүлө институтун бекемдейт да. Ошон үчүн мен айтат элем, эгерде биз чыныгы Кыргызстанда ар бир үй бүлө институтун сактап калабыз десек, үй бүлө институтун сактасак, анда биз өлкөнү сактап калабыз. Биз биринчи заматта ушул айыл жеринде колунда жок, бирок деген ниети мындай ушул доорду өзгөртөм деген аялзаттарды колдойбуз десек, анда биз кадимкидей анын мүмкүнчүлүгүн колдош керекпиз, шарт түзүп бериш керекпиз. Мен ушул программага даярданып жатып бир статистикалык маалыматтар чогулттум да, 150дөй бир өлкөнү алып изилдешиптир. Ошол 150 өлкөнүн ичинен 31 өлкөдө гана мамлекет президент же өкмөт башчысы айым экен да. Ал эми 6 өлкөдө гана парламенттин жарымы аялдар түзөт экен. Демек калганы эркектер. Анан да Борбор Азия боюнча Кыргызстан менен Өзбекстанда гана 30% квота бар экен. Ал эми Кыргызстандагы абалды жана сиз айтпадыңызбы 2005-те такыр аялдар келбей калган депчи, ошол тенденциялардын баарын изилдеп көрүшүп, анан улам проценттик көрсөткүч жогорулай турду да аялдарчы. Эгер ушундай темп менен кетсе, биз 130 жылда гана гендердик теңчилик сакталат деген жыйынтыкка келиштир да. Бул 2023 жылы чыккан. Ал эми дүйнөдө гендердик теңчиликке жетүү үчүн 46 жыл керек деп көрсөтүшүптүр да. Бирок Борбор Азия боюнча Кыргызстан менен Өзбекстанда гана 30% квота деп айтылганы менен, Кыргызстанда азыр жаңы кабыл алынган мыйзам бизге 30% квотаны жок дегенде парламентте камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Ооба, түзүп атат. Анан мен жана жогоруда айтып келатпайбызбы, саясатта аялдардын орду деп. Жанан менден бир суроо пайда болду да, эмнеге ушул кезге чейин аялдар баягы азыр элге белгилүү болгондой авторитеттүү, абройлуу дейбизби, ошондой партия негиздей алышкан жок. Же аялдар бири-бири менен иштей албайбы, же аялдар ортосунда көрө албастык барбы? Менин көз карашым, мен ойлойм, негизи ушул аялдар партиясын түзүш үчүн кайрадан эле бизде ушул демөөрчүлөрдүн потенциалы деген мындай жогорку деңгээлде болуш керек да. Андай аялзаттардын саны деген бизде бар, бирок жетиштүү эмес. Андан тышкары кайрадан эле бизде акчага такалып калат. Себеби дүйнө жүзүндө мындай анализ кылсак, кайсы бир партия өнүгүп алдыга жылбастан сөз түрүндө анын мындай жана каржылоо маселеси чечилген да. Себеп деген партияны бутка тургузуш мындай ниеттен башка, андан тышкары деген каржылоо маселеси сөз түрүндө болуш, мындай каржыланыш керек да. Бизде болсо бүгүнкү күнү ошондой мен ойлойм шарттар жетиштүү эмес. Анан аялзаттардын ичинде дагы мындай ушул маселени көтөргөнгө дагы бир кыймылдар болуш керек.
Ал үчүн шарт түзүп бериш керек. Сизге суроо узаткым келип атат да, аялдар лидерлигин колдоо, гендердик теңчилик деп мына катуу, жалындуу сөздөр сүйлөйбүз да, анан ушуга байлап аябай көп иш-чаралар да болот. Мисалы үчүн аялдардын курултайы, аялдардын тилектештиги, анан аялдарды колдоо, анан лидерликти колдоо деген көп иш-чараларды, курултайларды көрүп жүрөбүз. Ошолордон майнап чыгып атабы? Чыгат. Чыгат. Бул эми кандай десем, лидер болуп эч ким төрөлбөйт да, даяр болуп, Буну мамлекет тарабынан, мына квоталарды, это бул мамлекет тарабынан колдоо деп эсептелет. Анан кийин артындай иш-чаралар, бул да кошумча мотивация, баягы президенттин баягы жарлыгы менен программасы, ал проектте көптөгөн окуу, магистратуранын эмелери бар. Кадрлар резервин түзүү. Кадр резервинин ушундай иш-чараларды түзүү, иш кылып, менимче бир ушул айымдарды колдоо, мындай лидерлик сапаттарга үйрөнүү керек болсо, даже лидер айымдар баягы спикер катары үйрөнүш керек, кандай сүйлөш керек, кандай баягы дресс-код деген, эми ар кандай өзүн алып жүрө. Ошол менимче сөзсүз ушундай иш-чаралар болуш керек. Жыйынтык берет, жыйынтык берет. Бизде маданиятыбызда, коомчулуктун маданиятын да үйрөнүш керек. Себеп деген бизде бул учурда эгер маалыматты анализ кылсак, аял заттын ролу мындай төмөн да. Аны уруп кетти, согуп кетти, зордуктоо болду, анан калтырып кетти, эшикке кыргытты бири деп өзүнчө бир мындай басмырлай турган ой пикирди көп учурда ошондой маалымат алабыз да. Себептен чыныгы азыр көйгөйлөр ушундай көйгөйлөр көп болуп кетти да. Анан мектепке барбай калды, эртең интелик аркылуу турмушка чыкты, анан жумушка чыкпай калды, анан иштеген жок, анан күйөөт таштап кетти деп элечи. Негатив. Мындай негатив болуп атпайбы? Анан деген ушундай бүгүнкү күнү аял заттардын абалы ушундай болгон. Мен ойлойм, өзгөчө акыркы жылдар аябай көбөйүп кетти. Мындай эч убакта болгон эмес. Өзгөчө пандемиядан кийин ушундай болуп кетти да. Анан азыр өкмөт тараптан жанагы программа алынганда өз учурунда болуп калды. Азыр ойлойм, ушул программа деген кандайдыр ушул акыбалды оңдой турганга да өзүнүн салымын киргизет. Бирок ошол учурда бүгүнкү күнү 9-класска чейин окуп, анан окууну таштап, андан ары окууну улантпаган кыздардын саны көбөйүп атат. Бул ушул коркунучтуу болот. Себеп деген бул автомат түрүндө анда бийликке умтулбайт, окууга умтулбайт. Бул ушул коркунуч болуп атат. Анан мен ойлойм, негизи азыр ушул азыркы учурда биз көбүрөөк анализ кылыш керекпиз. Азыр шайлоонун убагында дагы бир мониторинг кылыш керекпиз. Эгер аял заттар өзүнүн шайлоого барам деп өзүнүн планын киргизсе, биз платформасын бир иштеп чыгып элге чыкса, мына депутат болом десе, сөз түрүндө колдош керекпиз. Колдоп туруп, анан ушул лидер аял заттар менен кадимкидей биз мындай өзүнчө бир план түзүп алып, ошол планды ишке ашырганга чогуу иштеш керекпиз. Негизи биз ар бир аял зат менен тыкыз иштегенге, лидер аял зат менен депутат болуп калса, анын тыкыз иштегенге аракет кылыш керекпиз. Себеп деген аларды мына байкадык, азыр депутаттын эмеси дагы кыска эле болуп калат экен да. Мындай көзүбүздү жумуп ачкыча эле мындай шайлоонун эмеси да өтүп кеткен. Анан мындай көп ойлонбой, тез иштегенге ошого аракет кылыш керекпиз. Мүмкүн болсо кыска жооп берсеңиздер, программанын соңуна чыгып калды да. Ушул биздин программаны көрүп жаткан айымдар, балким кээ бирөө ушу шайлоого барсам деп ойлонуп жаткандыр, кээ бирөө барам деп жаткандыр, кээ бирөө барбай эле коеюн деп, бирок ушул программаны да уккандан кийин мен барам деп чечим кабыл алып калаттыр да. Ошол айымдарга эмне деп кайрылат элеңиздер? Бизде кыргыздарда жакшы сөз бар, аракет бар, берекет бар. Менимче ушул азыркы учурда, мына 2 жылда, 3 жылда кандайдыр бир ушул мамлекет тарабынан, коом тарабынан өздөрү мындай кандайдыр бир лидер айымдар пайда болуп калды. Жерлерде бар лидер айымдар. Биз мурда ушул борбордогу лидер айымдарды билет элек, бирок учурда азыр жерлерде мыкты лидер айымдар бар. Ошолорго мен каалоо аракет кыла бергиле. Катышкыла. Эми мен айтат элем,
аракет кылыш керек, эмгек кылыш керек, эмгекке туракта кылган иштериңер жерде калып калбайт. Мисалы үчүн мен өзүм көчө күнү ошо МВД ички иштер министрлиги тарабынан атайын медаль алдым. Ошо аял заттар Кут жана болсун. балдарды коргогон үчүн алар мындай мен ойлочумун байкабайт, мен кылып аткан ишимди. Жок, биз байкайбыз мындай деп туруп анан өзүнчө ыраазычылыгын билдиришти. Мен ойлойм, ар бир аял зат бүгүнкү күнү эгерде ушундай планы бар болсо, депутат болом десе, анда барыш керек, окуш керек, анан кадимкидей башка аял заттар чыгыш керек, мага жардам бергиле деп. Анан мен кайрылат элем шайлоочуларга, добушмарды сатпагыла, чыныгы ушу силердин айыл өкмөттү ошо негизи жергиликтүү деңгээлде болгон көйгөйлөрдү оңдойм деген, ошону оңдоп кетем деген лидерлерди колдоп, аялдарды колдоп, мындай алдыга мен ишенем, эгерде аялдар көбүрөөк десе, биздин коомубуз, өлкөбүз алдыга жылганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот деп. Ооба, чындыгында эле ийгилик жараткан аялдар бүт тармакта кездешет. Баягы аялдар ийгилик жаратпаган тармак жок болуш керек да. Бир эле мисал, баягы мамлекет тарабынан берип жаткан социалдык контракт долбоорунун 91% аялдар алып, өздөштүрүп, бутуна туруп кетип алды, миллионер болуп атат да. Бул да жакшы көрсөткүч. Ошонун баары аялдар. Бүгүн биз талкуу платформасында аялдардын лидерлиги тууралуу сөз кылдык. Программанын коноктору Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Айнура Алтыбаева жана укук коргоочу Назгүл Турдубекова болду. Аны мен Элизат Эркин туруп алып бардым. Саламатта туруңуздар.